Парламент тарайт, кайра тарабайт деп 6-чы чакырылыш келгенден бери карай айтылып келет. Мурдагы чакырылыштарга салыштырып, бизнесмендер эң көп келген, деңгээли төмөн чакырылыш болду дегендер да аз эмес. Алдыда дагы 2 жылы калган парламент депутаттары өлкө үчүн эмне маанилүү иштерди аткарышты, кандай мыйзамдар жазылды, коомчулуктун назарында. Парламенттин жыл ичиндеги иши тууралуу кийинки сюжетте. 6-чы чакырылыштагы парламент 4-чү сессиясын жарымдатты. Жыл жыйынтыктарга аз калганда жыл ичинде депутаттар кандай иштеди, эмне иш жасашты деген суроого коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып жаткан чак. Көпчүлүгү бийлик алмашканы болбосо парламент мурункудай эле жоош, бийликке катуу сын айтуудан карманган парламент бойдон калды. Жыл ичинде да маанилүү эч кандай маселе чечишкен жок дешет. Чынында парламент өз күчүн жоготуп салды таптакыр. Азыркы учурда биз канчалык парламентаризмди куруп атабыз деп айтсак деле, бул куруу сөздөн бойдон калып жатат. Азыркы учурда парламентте отурган депутаттар, алар биринчиден көбүн эсе өздөрү мурунку олигархтар, жана ал жакка келгенин эң негизги максаты бул өз бизнесин калкалоо. Бул биринчи. Экинчиден, алар өз оюн айтайын десе, бирок артында көптөгөн тура эмес иштер, былык иштер да бар да. Ошондуктан аны казып чыкса эле жаңы бир кылмыш ишин ачууга толук негиз бар. Ошондуктан баары тең көбүн эсе тымпыйып отурушат. Анан кийин муну болсо өздөрү жогорку кеңештин депутаттары да айтып жатат да. Ошондуктан акыркы чакырылыштагы парламенттагы мурунку парламенттен көп айырмаланбайт. Анткени менен бул чакырылыштагы парламенттин мурункулардан айырмаланган терс учурлары көп болду. Бул чакырылышта 12 депутатка кылмыш иши козголду. Бир депутат Казакстанда камалып, 3-өсү мандатынан ажыратылды. 2-өсү сыртка чыгып кетти. 6 депутаттык комиссия түзүлүп, 5-өсү ишин жыйынтыктаган жок. Декларация боюнча 48 депутаттын үй-жайы жок болуп чыкты. Эл өкүлдөрү байлык мүлкүн жакындарына жаздырса да, аларды коргоп калуу үчүн сын айтуудан карманышканы парламенттин сапатын төмөндөтөт дешет айрымдар. Тилекке каршы бүгүнкү жогорку кеңеште ала оппозиция боло алган жок. Болгону деле мүмкүнчүлүк болбойт окшойт. Чын дегенде көпчүлүк шайланып келген депутаттар болсо, бул бизнесмендер, алар талдуу жери бул алардын бизнеси. И эгерде алар туура эмес иш кылып койчу болсо, аларды бийликтегилер ишканасына болобу, бизнесине болобу катуу мындай текшертип туруп бир баш кылып коюш керек ошо. Быйыл Кыргыз парламентине 80 жыл толду. Маараки мамлекеттик деңгээлде белгиленди. Акыркы жылдары айрыкча жакында өткөн курултайдан кийин саясий системаны, конституцияны өзгөртүү зарылдыгын көтөрүшүүдө. Анткени парламент өз функциясын аткара албай жатат дешип, мындан улам парламенттик эмес президенттик багытты туура көрүшөт алар.